Ома, что здесь написано? Омаджус. Омаджус. Что такое омаджус? Омаджус это что? Что это? Омаджус это... Говори. Омаджус это что? Что это? Это чай? Нет, это сок. Сок, да. Соки. И Смузи. смузи. Ага. Кто делает эти соки смузи? Эти соки смузи делают Кто? кто? Мама и Омурбек. Мама и Омурбек, да. А если... Потому что мне нравится овощи и фрукты. А ты сам любишь соки? Я люблю соки. Апельсин, лимоны, киви, и бананы, и сельдерей. Мама, у нас есть заказ. Сейчас ты возьми 4 большие бутылки и 6 маленькие бутылки. Ең негизги себеби сокту эмнеге биз тандадык, бул Өмүрбектин жөндөмүнө жараша. Аутизм бар адамдарды байкап, эмнеге кызыгат, эмне колунан жакшы келет, ошону байкоо бул эң оор ушул жумушта. Анан Өмүрбектин кол жөндөмдүүлүгү жакшы болгон үчүн, мына мелкая моторикасы жакшы иштеген үчүн, анан өзү ошол овощи фруктлардан, жер жемиштерден салаттарды жакшы көрөт. Анан ошолорду жасап, өзү арчып, мисалы сабизди анан чоркадан өткөрүп, салат жасап жеп, ошондой жөндөмдүүлүктөрү жакшы болчу да. Ошол себептен болду. Анан дагы экинчиси, биз Өмүрбекке кичинекейинен эле сок жасап берчүмүн көп. Анан ошол соктон өзү жакшы иччи, сокту жакшы көрүп. Себеби бул аутизм бар адамдарда тамакты тандап жешет булар аябай. Ошо бала бакчага барганда кошо бала бакчага барып жүрдүм. Анан мектепке барганда мен өзүмдүн образованиямда педагогмун. Анан мен мектепке ушул Өмүрбек барган класска эле мугалим болуп иштеп, ошол жерде кошо жүрүп, 1-класстан 9-класска чейин Өмүрбек менен кошо эле окудум десем болот да. Үйдүн жанындагы магазиндерге барып, бирдеме сатып келе алат. Ар бир навыкты үйрөтүш керек. Только үйрөткөндүн аркасында булар ошону үйрөнүп кете алат да. Ага бир навыкты үйрөтүш үчүн 1 ай кетиши мүмкүн. Мисалы, колун жууганды эле үйрөтүш үчүн 1 ай кетиши мүмкүн. Башка бир бул аутизмдин деңгээлине жараша, аутизми оор балдарга даже 1 жыл кетиши мүмкүн. Мисалы, Өмүрбек ошол магазинге барып, ошол жерден бир товарды сатып алып үйгө кантип келишти. Биз биринчи забордон кантип чыгыш керек, эшикке сыртка кийимин кийип кантип чыгыш керек, анан кийин акчаны чөнтөгүнө салыш керек, магазинге барганда эмне алганы келгенин айтыш керек. Ошонун бардыгын мындай шагтарга бөлүп алып, анын бардыгы аябай узун цепочка болуп кетет да. Биз ар бирин өзүнчө шагтарга бөлүп алып туруп, анан үйрөтөбүз. Бул өтө маанилүү, коомго аралаштыруу. Өмүрбектин кичинекейинен берки эле эң негизги максатыбыз коомго аралаштыруу Өмүрбекти. Себеби биз коом менен адамбыз, коом менен бизге жашоо кызык. Ошон үчүн Өмүрбекти кичинекейинен эле торговый центрлерге, базарларга ар дайым менен чогуу барып, ошого азаздан көнгөн. Анан акыркы күндөрдө биз кыргыздарда эми той аштар болуп калат, ошондой убакта деле өтө жакын адамдарыбыз той бергенде же конокко чакырганда Өмүрбекти ээрчитип алабыз. Аябай жакшы көрөт конокко барганды. Анан ошол күн эртең мененден эле мотивациясы көтөрүлүп, жүгүрүп, жумуштарды бүтүрүп, эмне айтсаң да ошону жасап, аябай түшүнөт да. Анан аябай музыка болсо бийлегиси келип, адамдарга карап, сүйлөшкүсү келип, ошентип аралашып, алар менен сүйлөшпөсө дагы кошо аралашып жүрүү чоң бир мындай кыска болсо да бактылуу болуп, ошондой көрөм. Ты еще хочешь сюда прийти? Я хочу прийти. Хорошо. Сегодня какой день недели? День недели сегодня какая? Суббота. Суббота, хорошо. Мы можем через 2-3 дня, если ты будешь хорошо себя вести, хорошо ты мне помогать будешь, еще можем прийти, да? Да. Коркпой эле кээ бир ситуацияларда баланы кое берүү, отпускать надо. Алдын ала үйрөтүш керек, ар бир навыкты үйрөтүш керек. Эгер мен анда дагы эле кой бербей эле колунан жетелеп жүрсөм, дагы эле жүрөр элек.
Кичинекейинде колунан кармап алып жетелеп жүрөргөн жакшы эле көрүнө берет. Чоң балдарды деле ата энелери коркот да кое бергенден. Анан ал навыкты бала билсе деле кое бербей эле жанында алып жүргүлөр келет. Бул деген эне үчүн бир аз мындай коркпой жанында жүрөт деген сезим тудурушу мүмкүн, бирок баланын келечеги үчүн билген навыктарын үйрөтүп, ошо билгенден кийин уже кое бериш керек.